Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ahricna min zulumatil vahm ve ekrimna bi nuril fahm ve aftah aleyna bi marifetil ilm ve sahil ahlakana bil hilm ve cealna mimmen yestemi'unel kavle feyettabi'un ahsana. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Darat masalelerini tutkanbız. Sizlerмен bugün kaysı nerseler daratты buzat oşonu aytabız. Faslun fîmâ la yankudul vudu. Çok faslun fî nevâkidil vudu. Daratты buzgan nerseler. Yankudul vudu'a isna aşara şey'an. Daratты 12 nerse buzat deydi. Бұл жердегі 12 nerse дағы деле тез оңой жаттоо үчүн 12ге чектеген, бирок мындан көп болот. Бунун максаты чектөө эмес, оңой эстеп калуу үчүн. 12 нерсе даратты бузат экен. Ма хаража минес сабилайн, эң биринчиси эки чыкчуу жерден бир нерсе чыкса, эмне болсо дагы, астынан артынан эмне чыкса, канчалык көлөмдө чыкса деле баары бир тамчы болобу, айырмасы жок, даратты бузат. Illa rihal qubul fil asahhi. Бирок ушу эки чыкчуу жерден эгер аялдардын астынан жел чыга турган болсо, анда туурасы дарат бузулбайт дейт. Ушундай суроо келип калышы мүмкүн. Ошондо асты жагынан чыккан аялдын жели даратты бузбайт экен. Ал жөн эле аба болуп калат. Biz эмне гана чыкса дедик го, мисалы таш чыгышы мүмкүн, же курт чыгышы мүмкүн, айырмасы жок. Ушул эки жерден, чыкчуу жерден бир нерсе чыкса, дарат бузулат. Ошондой эле ва янкудуху najasatun sa'ilatun min ghayrihima kadamin ва qayhin. Даратты бузат дененин кайсы бөлүгү жеринен болбосун, эгер najasat, аккан najasat чыкса, najasat деп биз канды айтабыз да. Кадамин, кан мисалы, ау кайхан, же ириң. Ошондо аккан ириң деди. Качан акты деп айтылат десе, мисалы бир жерге бир нерсе тийип кетип, кан чыгып калды. Мындай томпоюп чыкты дагы, аккан жок, катып калды. Мында дарат бузулган жок. Бирок могул бир түктөн экинчи түккө чейин жылып аккан болсо, анда дарат бузулду деп эсептелет. Ушул кан аккан боюнча бир аз татаал талаш маселе бар. Фихта башка мазхабтар кан акса дарат бузбайт деши мүмкүн. Бирок туурасы ушул Ханафи мазхабында аккан кан, денеден аккан кан даратты бузат. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген хадис айткан: Ал вудуу мин кулли дамин саилин. Бардык аккан кандан дарат алыш керек деген Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошондой эле ушул пикирде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиши менен сүйүнчүлөгөн 10 сахаба дагы ушул пикирди карманган. Кан даратты бузат деп. Ошондо кан же ириң дедиге, ириң кээде мисалы ириң сары болбой же көк болбой, суюк болуп, актагын болуп калышы мүмкүн да, сууга окшопчу. Бирок ошол ириңдин негизи ордунан кан акса же ошол суу акса, анда дагы дарат бузулат экен. Анан көкүрөктөн чыккан суу, жанагы аял кишинин көкүрөгүнүн учунан чыккан суу, же киндиктен чыккан суу, анан кулактан чыккан суу жөнүндө бир аз талаш бар. Ошондо эгер кулактан жөн эле аппак суу чыгып калышы мүмкүн да, улам эле суу чыга берет. Бирок ошол суу ооруган себебинен чыкса, анда даратты бузат дейт да алымдар. Оорудан улам. Анткени ал жерде эгер оору болбосо, ооруп, ириң толуп, анан суу болуп туруп, анан суу акканда жөнөкөй эле суу көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындыгында najasat деп айтышат алымдарыбыз. Ва янкудуху виладатун мин гойри ру'яти дамин.
Üçüncü даратты бузган нерсе төрөттөн кийин кан акпаса дагы негизи төрөгөндө аял даратты бузат экен. Бул маселе эми сейрек кездешүүчү маселе, мисалы кан акпай эч нерсе суу чыкпай калыштан мүмкүн болот экен. Негизи ошол кезде баары бир дарат бузулду деп эсептелет. Ва койу таамин, тамакты эгер кусса, ау маин, же суу кусса, ау алакын, же кою кан кусса, ау мирратин, же саргыч жанагындай ашказан оорганда бир кычкыл чыгып калат го. Ошондой кусса, анда дагы дарат бузулат. Ида мал алфама, эгер ооз толо кусса дейт. Ооз толбой аз-аздан кусса дарат бузулбайт экен. Бирок ооз толгондон кийин тамакты кусуп жиберсе, анда дарат бузулат. Анан ооз толду толбодуну каяктан билебиз десе, алымдар айтат, оозунда кармап тура албай калат да. Оозго бир келгенден кийин уже кармай албай калып оозунан чыгып кетсе, ошондо ооз толо дарат кусту деген өкүм берилет. Wa huwa ma la yutbiqu alayhi al-famu illa bi takallufin ala al-asahhi. Ошондо бул жерде сүрөттөп атат. Ооз толо деген кандай десе, арран кармап турат экен адам, жанагы аргасыдан кой берип жиберсе, кусуп жибергидей болуп, ошондой көп кусунду келсе, анда дарат бузат экен. Эми кээде андай куспай, бирок аз-аздан көп кусушу мүмкүн да. Мисалы, боюнда бар аялдар улам эле куса берет, бирок аз-аздан көп чыкпайт. Ошондо алымдарыбыз айтышат. Ва южмау мутафарриқул қайи иза тахада сабабуху. Бул же бир жерде отуруп бир канча жолу кусат адам, же башка-башка бөлмөгө кирип, же башка-башка жерге барып бир канча жолу кусат. Ошондо отурган жерди эсептейбизби дейт. Мисалы, бир жерде отуруп 5 жолу кусту, 5-өн тең топтогондо ооз толо болмок. Ошондо дарат бузулдубу десе, алымдарыбыз айтат, себебин карайбыз дейт. Бир себеп үчүн 5 жолу кушса, анда каякта отурбасын баары бир ооз толду деп эсептелет деген өкүмдү беришет. Ва дамун галаба алал бузак ау саваху. Ошондой эле дарат бузулат эгер кан түкүрсө. Каны түкүрүктөн көп болуп кетсе, же барабар болуп кетсе дагы дарат бузулат. Бирок анчалык эмес, мисалы көп кан эмес, кичине мындай розовый болуп, кызгылт болуп түкүрсө, негизинен жанагы тиш жууганда кээ-биркилердин тиши канашы мүмкүн да. Анда көп чыкпаса дарат бузулбайт. Бирок ошол тиши канаган бир туугандарыбыз жакшысы канын токтотуп алып, анан башынан кайра дарат алыш керек да. Мисалы, даратты жарымына чейин алса деле, тиши жанагындай канап кетсе, же мурду канап кетсе, анда дарат бузулуп калышы мүмкүн. Анан эгер тиши канай берсе, бирок түкүргөндө кызгылт, анан же кан көбүрөөк болбосо түкүргөндөн, анда бузбайт. Мындай кичине кызгылт, мындай бир аз кызыл болсо бузбайт, розовый болсо, же розовойдон агыраак болсо. Бирок андан көп болуп кетсе, же кан менен түкүрүк барабар болуп калса, анда дарат бузат. Ошол кан дарат бузат. Кан даратты бузабы-бузбай талаш болгондуктан денеден чыккан кандын баары бузат дедик, кичине акса эле. Бирок оозго келгенде, тишке келгенде жанагы көптүк аздыгына карап калабыз да. Эгер логикага салган болсок, бул жактан денеден чыккан кан бир түктөн экинчи түккө акканда эле дарат бузуп атат го. Тиштеги кан андан көбүрөөк агат да. Бирок оозго келгенде алымдарыбыз ушу түкүрүккө карап берет өкүмдү. Эгер түкүрүк көп болсо, анда дарат бузулбайт айтор. Бул кусундуу маселеси 4-чү болду. Анан түкүрүктөгү кан 5-чи нерсе болду. Эми 6-чы. Ва наумун лам ятатамаккан фихи al-maqadu min al-ard. Анан уктаса дагы дарат бузулат экен, эгер уктаганда кыймылдабай, уктаганда мындай жамбашты жерге койбой уктаса. Дарат бузбаган уйку барда ал кайсы десе, мындай отурганда, аябай мындай бекем отуруп, анан эч нерсеге сөөнбөсө. Кээ-бирки алымдар айтат, сөөнсө деле, бирок жакшы отурган болсо, кичине үлгүрөп уктап кеткенде, эмеси макады көчөгө көтөрүлбөгөнүн билген болсо, дарат бузулбайт дейт.
Ошон үчүн мисалы маршруткада баратып, кээде уктап, кээде жана остановкага келгенде ойгонуп тура каласың го, үлгүрүп аткан абал болот да. Бирок билесиң анык отурганыңды. Ошондо эгер могул ордунан жылбаган болсо, анда дарат бузулбайт экен. Ордунан бир аз жылып же кичине эле кылчайып көтөрүлгөн болсо, анда дарат бузулду деп эсептей беребиз. Вартифау мақадин наимин қабл интибахихи ва ин лам ясқут фи зохир. Жетинчи, дарат бузулат экен эгер уктап аткан адам ойгонуп кеткенге чейин эмес жамбашы көтөрүлгөн болсо, жыгылбаса дагы, мисалы жыгылган жок, бирок кичине көтөрүлүп кетти жамбашы, анда дарат бузулуп калат дейт. Бул жетинчи нерсе болду. Ушул маселеде талаш болду дагы, мындай дейт да. Кээ бир алымдарыбыз ушинтип айтат. Бирок ва фи Дуррул Мухтар деген китеп бар, имам Хаскафийдин китеби. Аннаху ла янқуд. Ушунда дагы дарат бузулбайт дейт. Мисалы кичине көтөрүлүп кайра түшүп, бирок ойгонуп кетсе дарат бузулбайт. Кала ва бихи юфта. Ушуга мазхаб, ушу сөзгө фатва беребиз деген алымдарыбыз бар. Ва вафақаху фариқу минал ханафияти Валихи фахунака тасхихани фил мас'ала. Ошондо бул маселеде мазхабыбыз, мазхаб алымдарыбыз экиге бөлүндү дагы. Кээ биркилер могул кичине көтөргөндөн кийин жамбашын анан ойгонсо дарат бузулат дейт экен. Кээ биркилер жок, көтөрүлүп эле кичине түшүрүп кайра ойгонуп кетсе бузулбайт дейт экен, жанагы үлгүрөгөн учурдачы. Бирок этияттык үчүн албетте дарат бузулду деп эсептей берген жакшы. Кийин 8-чи дарат бузган нерсе. Игмаун, өзүн жоготуп койсо дарат бузулат. Мисалы уйку даратты бузуп атат го, эгер мындай жамбашта отурбаса. Анда эгер өзүн жоготуп койсо, анда өзүн жанагындай дагы көбүрөөк акылын жоготкон болот да. Ошондуктан дарат бузулду болуп эсептелет. Ва жунун, жана жин тийсе дегенде кээ бирки адамдарда мисалы акылына доо кеткен болот да, туруп жанагы оорусу кармап калат, өзүн өзү билбей калат. Ошол оору фикх китептеринде жунун деп аталат, жиндилик оорусу депчи. Бул ошондой болуп өзүн баягындай акылына доо кетип, өзүн контрол кыла албай калган оору болсо, анда дагы дарат бузулду деп эсептелет. Дарат эле эмес, ал кезде эгер такыр эле мындай акыл иштебей калган болсо, намаз окуу дагы милдет болбой калат да. Анткени намаз окуш үчүн адам акыл эси толук соо болуш керек. Ва сукр. Ошондой эле дарат бузган нерсе мастык. Адам мас болсо, дараты бузулду деп эсептелет. Эмне себептен? Акылын жоготкон себептен. Анан мас болгонду каяктан билебиз десе, мисалы бул жерде мынтип айтат: "Ва хадду сукр хуна ан ядхула фи машиатихи тахаррукун ва хуа ихтиярул халавани". Ва қала сахиб садр шариа في شرح الوقاية وهو صحيح وهو لا صح أن يدخل في مشيئته تحرك. واختار الصدر الشهيد وقاضي خان في فتواه أن حد السكر من لا يعرف الرجل من المرأة كما في تبيين الحقائق. ماستب мындай өзү кыймыл аракетин контрол кыла албай калган, өзү каалап кыймыл аракет кылат, өзү каалап баса алат, бирок баягы акылы жакшы эмес да, соо эмес, басат, отурат, өзү кыймылдайт. Ошону мас деп айтабыз дейт экен. Бирок башка кадыйхан алымдарыбыз, кадыйхан деген могул өзгөндүк болот. 3 кадыйхандар бар, чоң атасы, анын өзү, ушулардын фатва китептери бар. Бул кишилер айтат экен, анан Садру Шахид айтат, мас деп эркек менен аялды айырмалабай калганда мас деп аталат, ошол кезде дарат бузулат деп айтышат. Кызуу болуп турса эле дарат бузулбайт экен, бирок негизи биздин маалымдар ошону дагы дарат бузулат деп ичпеш үчүн жанагы жолотчу эмес да. Мурун 90-жылкы жанагы совет доорундагы дамлаларыбыз ошо арак ичсе эле дарат бузулат деп айтчы. Мас болгон деңгээлин карабачы да. Ошондой эле кээ бирки чөлкөмдөрдө мисалы насыбай атса же тамеки тартса дагы дарат бузулат деген өкүмдү берип келген. Бул өкүм атайын аларды жанагындай зажир кылыш үчүн, жазалаш үчүн ошол нерсени таштасын депчи.
Бул 10-нчы болду. 11-нчи нерсе. Ва кахкахату мусаллин балигин яқзана фи салатин зати руку'ин ва суджудин ва лау тааммада ал-хуружа биха мина сала. Ошондой эле даратты каткырып күлгөн бузат, эгер балагатка жеткен адам намазда турган болсо. Биз өткөнкү сабакта айтканбыз, каткырып күлгөн болсо мустахаб дарат алып койгон жакшы дедик. Бирок намазда туруп, ошол намазы руку саждалуу намаз болсо деген сөздүн мааниси рукусуз саждасы жок намаздар бар. Ал мисалы жаназа намазы. Жаназа намазда да намаз дейбиз, жаназада дарат бузулбайт экен да, бирок ал эми күлбөйт деле да негизичи. Бирок намазда туруп, кээде эми жаш балдар бири-бири менен ойногондо быткылдап күлүп, ооз каткырып күлгөндө кандай угулат? Кайсы күлкүнү каткырып күлүү деп айтабыз дейт алымдар. Кээбиркилер айтат, өзү укса болду дейт. Кээбиркилер жок, тиши көрүнсө болду дейт. Кээбиркилер жанындагы бирөө баягы кыткылыктап атканын укса күлүү деп эсептелет дейт да. Ошондо жанындагы бирөө кыткылыктап угуп атса, анан тиши көрүнгөн болсо, анда дарат бузулат. Анан негизи кээбирки адамдар негизи эле мындай эриндери жабылбашы мүмкүн да. Тиштери орсок чоң болупчу, постоянно ачылып турушу мүмкүн. Ошол эми кичине күлсө эле тиш көрүнүп калат да. Ошон үчүн бул аныктама бериш кыйын болот дагы, негизи каткырык деген жанагы башка бирөө укса жанындагы. Намазда болсо, намазын дагы бузат, даратын дагы бузат. Барып, дарат алып келип, анан кайрадан намазын кайтарып окуш керек болот. Намазда мындай маселе бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин эрежелери боюнча адам намазды баштаганда өз эрки менен баштады, ыхтияр менен Аллаху акбар деп. Бүтүргөндө дагы өз эрки менен бүтүрүш керек дейт да. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи. Ал кайсы десе, эки жакка салам берүү менен намаз бүттү болуп эсептелет. Бирок салам бергичек башына таш түшүп кетип, канап кетсе, же дагы бир нерсе болуп, мисалы дараты бузулуп калса, өзү атайлаган жок, бир кокустан бузулуп калып, бир нерсе чийип кетипчи, мисалы денесин. Дараты бузулуп калды. Бирок намазы дагы бузулду деген сөз да ал. Анткени өз эрки менен чыккан жок. Ошон үчүн фикх китептерде мындай мисал келет. Намазын окуп атып, эң акыркынан келгенде салам берерде атайлап каткырып жиберсе, же ошол жерде жел чыгарып жиберсе атайлап, анда намазы бүттү, ошол намазды кайра кайтарыштын кажети жок дейт да. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин эрежесине салып. Ошондуктан ушул күлкүдө эми талаш. Ошо атай намаздан чыгыш үчүн күлүп жиберсе, анда намаздан чыкты болуп эсептелет атайлагандыгы үчүн. Бирок даратын буздубу, бузбадыбы дегенде даратын бузду деп айтып атышат алымдар. Мындай нерселер эми аз эле болот. Бирок биздин фикх маселелерибиз ушунчалык көп болгондуктан, балким бирде болсо бирде жана акылсыз бирөө ушул нерсени кылып коюшу мүмкүн. Анан сизге суроосу менен келгенде жооп бериш үчүн ушундай эрежелерди түзгөн айтор. Ва массу фаржин би закарин мунтасибин била хаилин. Ошондой эле дарат бузулат, аврат жерин кармаса дейт. Кайсы учурда аврат жерин кармаса, эгер эркектик мүчөсү козголуп туруп турган учурда, авратын же аркасын кармаса, дарат бузулат, анткени бул жерде колдун ысыктыгы ошол жерге тиет деген сөз болуп атат. Ошондой эле аял менен, мисалы эркек күйөөсү менен аялы жакындык кылса, эч кандай кийими жок болсо, ошол мүчөлөрү тийген болсо, эркектикке ошондой абалда болсо, анда дарат бузулат деп өкүм беребиз. 12-нчи маселе болду бул. 12-нчи нерсе. Эмнеге андай болушу мүмкүн десе, анткени адатта ошондой турган нерседе сөз кайра жаткандан кийин 1-2 тамчы жанагы мази деген нерсе чыгып калат да. Эркектин мүчөсүнөн 3 нерсе чыгат дегенбиз. Мани бул бел суу, мази ошол бел сууга чейинки каналды тазалаган суу. Анан вади деп коет. Вади бул зар акыл бүткөндөн кийин кээде ак чыгып калат кээбиркилерде. Ушул 3 нерсе тең даратты бузат. Эгер ушундай кооп турган учурда андан кийин өзүнө жандай жатып калганда баары бир суу чыгып кетет. Ошондуктан ихтияттык үчүн дарат бузулду деп өкүм беребиз. لأن الغالب خروج مذي فأقيم السبب
احتياطا وتسمى المباشرة الفاحشة. وقال محمد لا ينقض ما لم يظهر شيء ورجح قوله فريق من الحنفية. Ошондо эми имам Мухаммад, бул Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин шакирттери, Абу Юсуф рахматуллаху алейхинин имам Мухаммад да. Ошо имам Мухаммад бир нерсени көрмөйүнчө баары дарат бузулбайт дейт экен. Яни чыкканын көрүш керек, ошондо дарат бузулду деп айтабыз дейт экен. Жанагы айткан сөз этияттык үчүн айтылды негизи. Эми кайсы нерселер даратты бузбайт? Фаслун фима ла янкудул вуду. Ашрату ашия ла танкудул вуду. 10 нерсе даратты бузбайт экен, жалпылай эстеп калыш үчүн. Биринчиси зухури дамин лам ясил ан махаллихи. Ордунан чыккан ордунан акпаган кан даратты бузбайт. Буга мисал айттым, мисал бир нерсе кичине тийип кетсе, чыгып калып туруп, ошол жерде катып калган болсо, экинчи түккө акпай, анда ал даратты бузбайт. Экинчиси وسقوط اللحم من غير سيلان دم من غير سيلان دم كعرق المديني الذي يقول له رشته بالفارسية. Буларда ришта деген курт бар экени, фарсча айткандачы. Айтор адамдын кээде могул балтырларынан, буттарынан ушундай оору болот экен. Мындай жыланга окшогон бир кан чыгып, анан адамдын эти түшө баштайт экен. Ошол эт түшүп, бирок каны жок эле түшүп калат экен кээ бирде, бир оорунун түрү. Ошондо дагы дарат бузулбайт деп атат. Ва хуруджи дудати мин журхин ва удунин ва фамин ва анфин. Дагы үчүнчү нерсе даратты бузбаган. Эгер дуда курт чыкса, денеден чыкса, жарадан чыкса, кулактан чыкса, ооздон чыкса, мурундан курт чыкса, анда дагы дарат бузулбайт. Анткени ал жерде нажисат жок болот да негизи. Ва массу закарин. Эркек өзүнүн мүчөсүн кармаса дагы дарат бузулбайт. Кээ бир туугандарыбыз бузулат дешет да, ал хадиске таянып. Биз болсо башка бир хадисти алабыз. Ал хадисти азыр айтып кете турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир бидуин келип мындай деп сурайт экен. Лианна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам биздин далил жааху раджулун кааннаху бадавиюн факала я Расулаллах ма тaqulu фи раджулин масса закараху фи сола. О Аллахтын элчиси, адам эгер намазда ауратын кармаса, мүчөсүн кармаса, эмне дейсиң деп пайгамбарыбыздан сурап жатат. Факала хал хуа илля бид'атун минка ау бид'атун минк. Мудгатун минк. Бид'атун минка ау мудгатун минк. Бул сенин болгон мүчөң кана деп пайгамбар жооп берген. Башка бир хадисте мурдун кармап, ошо мурдуңда эле денең деген сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурдуңду кармасаң дарат бузулабы десе жок дегенде, ошондой эле денең деген сыяктуу хадистер бар. Ошол хадистерге таянып Ханафи алымдары мүчөнү кармаса дарат бузулбайт дейт. Бул 4-чү болду. 5-чи ва массу мираатин. Аял кишиге колу тийсе дагы дарат бузулбайт. Башка мазхабтарда колу тийсе дарат бузулат дейт. Анткени Кур'ан-ы Каримдин Бакара сүрөсүнүн 237-чи аятында мындай дейт Аллах Таала: "Аузу билля ва ин таллахтумухунна мин qabli an tamassухунна." Эгер силер аларга колуңарды тийгизбестен туруп талак берген болсоңор деген сөз бар да. Ошондо үйлөнгөндөн кийин жалгыз калбаса же кошулбаса, ага чейин эле талак берген болсо, анда аталган махрын жарымын берет. Эгер махр аталбаса, анда мутга деп коет, асты үстү кийим кийгизет. Айтор ушул аятта колуңар тийген эмес болсо деген сөздү булар башка мазхабтар түз мааниде кабыл кылат да. Демек колду тийсе дарат бузулат экен деп. Ханафилер биз андай мааниде кабыл албайбыз. Анткени негизи кол тийгенде дарат бузулбайт да. Биздин алымдар муну кагазга оролгон жана кошулуу деген сөз айтылган. Колуңар тийсе аларга деген сөздүн мааниси алар менен кошулсаңар, алар менен кошулбасаңар, анда талак берсеңер, кошулбай туруп талак берсеңер, анда махрын жарым бергиле деген өкүм болгон деп айтышат. Ханафи мазхабы сөздүн өтмө маанисин алат. Башка мазхаб сөздүн түз маанисин алат ушул маселеде. Ва койун ла ямлаул фама.
ошондой эле даратты бузбайт кусунду эгер ооз толо болбосо. Ва кайу балгамин валау касиран. Ошондой эле бул үстүнөн түшкөн какырык бар го. Какырыкты канчалык кусса деле баары бир дарат бузулбайт экен. Үстүнөн түшкөн нерселер дарат бузбайт. Астынан чыккан нерсе, могул кекиртектин астынан чыккан нерсе эгер ооз толо болсо, жана кусунду болот дагы дарат бузулат. 8-нчи ва тамаюлу наимин ухтумила завалу мақадихи. Ошондой эле даратты бузбайт эгер адам уктап жатып отурган абалда. Андан кичине оосо бир жакка ооп кетет, бирок жан башын жерден көтөрбөйт. Мында дагы дараты бузулбайт. Ва науму мутамаккинин вала мустанидан иля шейин ла узила саката ала зохир. Ошондой эле бул китеп боюнча бекем басып, көчүктү бекем басып уктап аткан адам бир нерсеге сүйөнгөн болсо дагы бекем отурса, эгер аны сүйөнгөн нерсесин алып койсо, жыгылып кете турган абалда сүйөнүп, бирок бекем отурса, анда дагы дарат бузулбайт дейт. Ушул маселе жанагы машинада, маршруткада кетип аткан маселе. Ва науму мусаллин вала рокиан ау саджидан ала жихати сунна. Ошондой эле 10-нчу дарат бузулбайт, намаз окуп аткан адам уктап калса, сүннөт абалында дейт. Сүннөт кандай? Рукуда жана саждада уктап калса сүннөт абалында. Дегенде сажданы кадимкидей сажда кылып бирок адам уктап атат. Уктап калды. Же рукуда уктап калды. Мындай көп болот, айрыкча тарави окуганда, анда дагы дараты бузулду болуп эсептелбейт экен. Айтор намаздагы уйку даратты бузбайт да. Анткени тез болот, ал жерде дагы башка бир хикматтар бар, иншалла, дарат бузулбайт. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Ушул даратка тиешелүү суроолор болсо берсеңиздер, иншалла. Билсек жооп берели. Аврат боюнча бир жерде айттыңыз, бузулат деп, бир жерде бузулбайт дедиңиз да? Аврат кармагандагы? Ошол башында айтканда экөөнүн айырмасы эмнеге бузулат деп атат десе. Тиги жакта Абу Ханифа менен Абу Юсуф рахматуллаху алейхи эгер эркектик мүчөсү туруп турса деди да. Ошондо эч нерсеси жок, ысык эме колу тийсе, колдун ысыктыгын сезсе эгер, анда дарат бузулат деп этияттык үчүн айтат дедик. Анткени сөз андан кийин жанагындай мази деген эме чыгып калат да, суюктук. Туруп калганда неудобный болгондо мындай жылдырып койсочу. Ошондой болот ого көп. Анткени ошондо баягы кол тийбесе бузулбайт болуп атат да. Кол тийгенде ысыктык болот дагы, ал жерде ошон үчүн этияттык үчүн ал дагы. Бирок жанагы бала өзү, адам өзү билсе, баары эч нерсе чыкпаганын, анда имам Мухаммадтын айтканына карап дарат бузулбайт десе болот. Башка жок сурооңуздар? Тамеки. Эрежелерге көрө тамеки насыбай даратты бузбайт. Бирок биздин дамылалар бузат дешет да. Мен бир жолу бузбайт деп айткан элем 7-нчи каналда. Анан жолдо кармап туруп бузбайт дедиңе, бузат деп жүр деди. Биз ошо негизи эрежеге салса бузбайт. Бирок тамеки жанагындай эң мындай жагымсыз амалдардан да, анткени периштелер кыйналат экен. Тамеки чеккендечи, периштелер Куранды өздөрү окуй алышпайт, ошон үчүн намаз окуганда, анан адамдар же Куран окуганда жандарына келип угушат. Ошондо насыбай же тамеки болсо, алар ыза чеккендиги үчүн намазга чейин эметишпейт да, уруксат бербейт да адамдарларчы. Таквалыктан бул. Башка суроо? Даки деген масылар чыгат, ошол масыбы же ал наскиби? Наски масылар чыгат. Мына даки деген. Билбейт элем. Аны көрүш керек да. Көрүптүм. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.